Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Баарыбызга эле белгилүү болгондой, мындан 2-3 күн мурда кыргыз балдар чечендерди уруп койду деп жатты эле. Мына ошонун кесепетинен чечендер ушуга чейин пайлап жүрүп, бир кыргыз таксист баланы бүгүн союп кетиптир деп жатышат. Бул WhatsApp'тан келген кабар. Достор, сизге айтарыбыз, ушул видеону көрүп лайк басып таратыңыздар. Азыр ушул голосовойлорду сиздерге коюп берем, достор. Жигиттер баягы пиздес болдат го, Мария Нуршадан билет, бир кыргызды союп кетиптир го азыр чечендер билет. Уктуңарбы? Такси баланы билет, кадимкидей эле союп эле таштап коюп кетип калыштыр го, билет, пиздес болдот экен. Тарама жок, тарабагыла, эч ким эч жака кетпегиле. Торговый центр город кайдагыла? Энтузиастов шоссе 12 корпус 2. Балдар тезирээк келбесеңер болот, мына чечендер бирден биз алып кетти уже. Сырт жакты карап койгула, сырт жакты беришип атат, бир 5-6 бала беришип атат, сыртты карагыла, сырт. Атриум жакты карагыла, атриумду. Жигиттер, атриум жакта беришип атат, сыртта. Мына достор, өзүңүздөр уккандай эле ушундай кабар, жаман кабар келип түштү бизге. Ошону сиздер менен биз бөлүшөйүн деп чечтик, достор. Бул видеону жөн гана көрүп кетпестен WhatsApp'тан болобу, лайк басасыздарбы, бүт баарына таратыңыздар. Баардык кыргыз элим көрсүн, көчөгө. Видеону көргөндө Кыргызстанда энелер эмес, менде эле бир аз не то сезимдер пайда болуп атат. Анан элестете албайм, балдары биякта жүргөн, таксиде иштеген Кыргызстанда энелер кандай акыбалда калып атканын. Бул видеону эмне максатта жүктөп атышат? Последствиясын ойлонушуп атабы? Бир ушул видеого далил болсо, бир жөн далил болсо, бул нерсе жалган нерсе. Биринчиден Кыргызстанга энелерге кайрылып кетейин. Урматтуу энелер, бул нерсе кыргызды союп кетти деген нерсе, кыргыздар чечендер менен мушташып атат деген нерсе, түп тамыры менен жалган нерсе. Бул деген нерсе блогерлердин тарабынан текшерилбей жарыяланган нерселер, бул провокационный нерселер болуп кетип атат азыркы бүгүнкү күндө. Бул нерселердин аразында анча-мынчаларында мен да болгом ал жерлерде. Бул эч кандай кыргыз менен чечендин ортосунда мушташ эмес. Эч кандай эч бир баланы союп кеткен эмес. Бул жалган, далил жок маалыматты булар чыгарып салды. Обу жоктон WhatsApp'та сүйлөгөн нерселерди. Состор болгон, именно атриумдун астына кыргыздар мушташып атат деген, анан торговый центр городдун астына болуп атат деген. Торговый центр бир райондо турат, город деген. Атриум деген торговый центр вообще бөлөк райондо жайгашкан. Садовое кольцодо атриум болсо, ошол шоссе энтузиастта город торговый центр жайгашкан. Экөөнүн расстояниясы примерно 5 километр. Экөө эки разный случайда. А бул видеодо бардыгын алып келип тим эле чоң кыргыздар менен чечендер кырылышып жатып калгандай кылып элге ошондой көргөзүп атат да. Бул нерсе болбойт. Бул нерсе түп тамыр менен жалган. Ошо энелер, урматтуу энелер, эч переживать этпеңиздер. Бардыгы жакшы, анчалык переживать этип турган нерсе болгон жок. Болбойт дагы буюрса. Андан кийин бул видеолорду таркатып аткан туугандар, коюңуздар мындай нерселерди. Эмне максатты көздөп кылып атасыңар бул нерселерди? Наоборот, жакшы жактарды чыгарган аракет кылбайлыбы? Мага лично ошо кече бир бала чалды да, бир бала чалды лично. Анан өткөндө дагы бир где-то 5-6 бала кайрылган. Чынбы ушул нерсе ушундай болуп атабы деп. Бул группалар негизи биздин WhatsApp'тагы таксистердин арасында, мисалы, менде бир группада 250 адам, бирөөндө 300 адам, бирөөндө 700 адам бөлүнүп кеткен да. Телеграмда көп адам, WhatsApp'та 2-3 группа бар. Ошолордон биз именно Москвада болуп аткан маалыматтардын баардыгын көрүп турам мен. Бул нерсе болгон эмес, учурларды чыгарып атат. Жалган нерсе болуп кеткен бул нерсе. Ошол жакта балдара кайрылып атат да, именно ошол бир бала чалды. Апамдын кичине жүрөгү ооруйт эле. Бул видеону көргөндөн кийин толкунданып кетип, давлениясы көтөрүлүп, больницага түшүп калыптыр дейт. Жүрөгү ооруп, азыр ошо больницада жатат дейт, давлениясы көтөрүлүп. Ушул нерсеге, ушул видеолорду интернетке чыгарган каналдар, силердин ответственностьуңар да ушул нерсеге силер күнөөлүүсүңөр. Бир эле эмес, мындай окуя учурлар көп болду аябай. Так что удалить этип таштагыла, токтоткула андай нерсени. Анан дагы видеолор
Отпустите, я вам скажу. Багажға, давай багажға саламыз. Арқасына салайын мен мешітке. Сала. Жоқ, міне қарай, жігіт міне қасаласыз. Тоқтап. Я сижу, отпусти. Қармағылы. Да, қармағылы. Чекеге айда, чекеге. Давай, чекеге айда. Мына машина кімдігі айда. Урматтуу туугандар, өзүңүздөр көргөндөй эле бул окшогон видеолордун 3-4-өн улаштырып, монтаждап YouTube тармактарга жүктөгөн видеолор аябай көбөйүп кетти. Аны көргөн Кыргызстандын ата-энелерибиз аябай переживать этип, чалып, даже ден соолугу бошураак энелер больницага түшүп калган учурларына чейин болуп атат, давлениеси көтөрүлүп толкунданып. Бияка чалып атат таксилердин ар биринин ата-энелери туугандары чалып чыгыптыр. Эмне болду, тынч элесиңерби, эмне болуп атат депчи. Бул видеолорду баягы 3-4-өн улаштырып көргөзүлгөн да, как будто тим эле баягы Москвада кыргыздар менен чечендердин мушташы дегенде, тим эле массовый мушташ болуп аткандай болупчу. Алдына айтып кетейин, бул нерсе түп тамыры менен жалган, андай мушташ болгон эмес. Болбойт дагы. Андай нерсеге жол бербейбиз, аракет кылабыз жол бербегенге. Ошол анан бул нерсени YouTube'га жүктөп аткан туугандар, блогерлер особенно далил менен жакшы маалыматты текшерип көрүп туруп анан жүктөсөңөр жакшы болмок. Бул действияңар менен силер и так эки тараптын ортосунда ысып турган нерсеге силер чокко безин чачкандай болуп атасыңар да. Ошого мындай провокационный действияларды токтотолу, урматтуу туугандар. Болбойт ал нерсе, жакшылыкка алып барбайт. Ошого баягы мен деле бул видеону чыгарып эле коеюн дегем, баягы и так болуп аткан ызы-чука үстүнө кошпоюн деп. Анан ушунча элге таркап кеткенден кийин бул нерсенин ачыгын көрүш керек экен. Потому что буну көргөн биздин кыргыз тууганда же көргөн чечендерде бири-бири улутка түшүнбөстүк, туура эмес көз караштар пайда болот да, негативдер пайда болот. Кыргыздар чечендер жаман көрүп баштайт, чечендер кыргыздар жаман көрүп баштайт. Ошого урматтуу туугандар, видео жүктөйт десиле жүктөй бербей, ичинен арақ карап, толугураак маалымат алып анан жүктөңүздөр. Рахмат, көрүшкөнчө.